Ассаламу алейкум. Мен бүгүн духовкага өзгөчө пирожки жасамакчымын. Видеонун аягына чейин менен болуңуздар. Сковородкага майды куюп алабыз. Ага кыргычтан өткөрүлгөн картошканы, майда туралган пиязды, тузду кошуп аралаштырабыз. Кичине куурулгандан кийин квашеный капуста кошуп, дагы кичине кууруйбуз. Эми сүткө тузду, соданы салып аралаштырып турабыз. Унга болсо масла кошуп, аны да аралаштырабыз. Эми бир жумуртка кошобуз. Анан сүт кошуп туруп, камырыбызды жууйбуз. Мынакей камырыбыз даяр. Камыр 15 мүнөт тыныгысы керек. Тыныгандан кийин ушинтип ар бирин жайып, ортосун кесип чыгабыз. Чекелерине жетпеш керек. Мынакей жанагы кууруган фаршыбызды салып, ар бирин түйүп чыгабыз ушинтип. Эми духовканын ичине баарын тизип, бетине жумурткадан сүртүп, үстүнө кунжуттан сээп коебуз. Мынакей пирожкибиз даяр. Кел тамтат.